Еділ Байсалов мындай қарап көргенде Кыргызстанда 4-ші киши. Вице-премьер-министр по социальным вопросам. Депутаттарды мысқылдап, шақабалап, кемсентіп сүйлөгөнгө ага ким уруксат берди? Кандай акысы бар? Биз депутатпыз. Ушул жерде отурган депутаттардын алды 25 000 добуш алып келди. Арты 7 000 добуш алып келди. Эмне үчүн ал депутаттарды мыскылдап сүйлөйт? Анда эч кандай акысы жок. Эгер кыйын болсо депутат болуп келбейт беле? Бир дагы депутат болуп шайланган эмес. Эгер депутатты койсо 100 добуш алат. Эч ким аны сыйлабайт, урматтабайт. Анан чыгып алып эле кылыбыз кыйшайбайт, кылым кыйшайбайт дейт. Эмне деген кыл аныкы? Кандай кыл ал? Ошону бир чакырып, бир тарбия, бир воспитательный жумуш жасайсыңарбы, айтасыңарбы, бир эметип койбойсуңарбы? Такыр эле телевизорго чыгып эле мен кылым кыйшайбайт дейт. Биз акылыбыз көп, биздин өкмөттүн мүчөсү Акылбек Жапаров дейт. Билебиз Акылбек Жапаровдун кандай акылы бар экенин. Ошон үчүн өзү негизи урматтуу депутаттар, Еділ Байсаловдун деңгээли циркке коюш керек аны, директор кылып. Циркти да тарта албайт. Циркке ассистент кылып коюш керек.